Майонез сатып албай каласыз. Эгер бул видеону аягына чейин көрүп үйрөнүп алсаңыз. Эң алгач идишибизге майыбызды куюп алабыз. Эгер сиз биринчи жолу жасап жаткан болсоңуз, бир жумуртка жана 125-150 грамм май менен жасап көрүүңүздү сунуштайм. Үйдө тамактарга чеснок үчүн соус кошуп жегенде аябай жактырабыз. А майонез болсо 40 күнсүз организмде бөлүнүп чыкпагандыктан зыяндуулугун эстегенде колдонгум келбейт эле. А бул табигый жолду үйрөнүп алгандан кийин ушунчалык кубанычта болдум. Анткени кантсе да табигый өзүм жасаган гигиенага туура келген деп ушунчалык бактылуу болдум. Видеодо көрсөтүлгөндөй жумуртканы блендердин ичине киргизип алабыз, бирок айта кетчү нерсе блендерди эң түгүнө чейин түшүрбөңүздөр. Мүмкүн болсо жумуртканын сарысы жарылбаш керек экен. Блендердин башын идишке 2 мм тийгизбей, кыймылдатпай 5 минутта кармап турасыздар. Ал жумуртканын сарысы менен ушунчалык аралашып, өзү каймак сымал болуп майонез даяр болуп чыгат. Биринчи жолу жасаганымда сразу окшошту эле. Мунусунда видеого тартарда эмнегедир сүрдөдүбү, айтор окшобой 4 жумуртка менен мен ушундай майонезди жасай алдым. Эгер жасап жатканда окшобой калган болсо, ошол майыңызга дагы бир жумуртка кошуп, айландырып, дагы бир эксперимент жасап. Албетте Томас Эдисон 1000 жолу аракет кылып чыракты жараткандай эле. Бизде анчалык күч талап кылынбайт, бирок көп болсо бир жумуртка ашыкча кетет. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, жасап көргөн болсоңуздар, пайдаңыздарга жараса, комментарий калтырганды унутпаңыздар.